Саламатсыздарбы? Түз эфирибиз башталып атат. Бүгүн бүгүнкү тема ноокатта болгон окуя. Ноокаттагы Кулжада ушундай сел жер жүргү жер көчкү жүргөндөр боюнча негизи ушундай кырсыктар Кыргызстанда болуп аткан акыркы учурларда. Мурдагыдай эле биринчи кыргыз тилинде айтып кетем ой пикирими, андан кийин орус тилинде, анан кийин суроого өтсөк болот. Өзүңөр билгендей, мурунку жумада, мурунку жуманын аягында Ноокат районунда сел болду. Сел 10 адамдын өмүрүн алды. Биринчиден көңүл айткым келет туугандарына ушундай жаман кырсык десе деле болот нерсе болду. Арты кайрылуу болсун, сабыр болгула. Экинчиден мен айткым келет, бийлик, азыркы бийлик бизди журналисттерди, андан кийин социалдык тармактагы колдонуучуларды мындай душман катары көрөт да. Биз маалыматтарды чыгарсак алар булар жамандык деле айтып атат, буларды оозун жабыш керек деген нерсе жакшылыкка алып келбейт да. Себеби акыркы окуялар көрсөтүп атат, бийлик массалык маалымат каражаттарды мындай цензурага койгону көрүнүп турат. Маалыматтар тез элге жетпей калып атат да. Макул элге анан кийин мамлекеттик органдар, мамлекеттик кызматкерлер тез маалыматтарды ала албай калып атышат да. Себеби ошол эле Ноокатта болгон окуя аны көрсөттү. Башында саат кечки 10го чейин, негизи сел баштаганды саат 4төрдө билинди. Сел башталып, адамдар өлө баштаганды биз саат 4-5терде укканбыз. Бирок ошол эле маалыматтар ошо менен эле чектелип калган. Массалык маалымат каражаттары, ошол эле бийлик өкүлдөрү башка маалымат бербей атышты. Анан кийин кечки саат 10-11лерде социалдык тармактардан ошол эле жаза баштады. Миңден ашыкча адам Апшыр атанын жайлоосунда камалып калды деп айта баштады. Аны эптеп социалдык тармактагы колдонуучулар элге жеткизди. Бул жакта жаман нерсе болуп атат. Миңдей адам камалып калды деп айта баштады. Аларга жардам керек. Алар эмне болуп атат экен? Байланыш жок, телефондор иштебейт деген сөздөр айтыла баштады. Анан ошондон кийин гана саат 1лерде областтык штаб түзүлүп, анан кийин МЧСтен кызматкерлерин, башка кызматкерлерди жөнөтүлө баштады массалык түрдө. Ошондо социалдык тармактарда эл чыркырады. Азыр вертолет болгондо тез барып турат эле деп. Ал вертолет боюнча кийинчерээк айтып кетем. Эми ушул окуядан биз мындай тажрыйба албасак, кийин бул нерселер кайталана берет да. Ошондуктан баягы оппозиция, пропозиция, бийликтегилер до концалар болобу, бардыгыбыз бири-бирибизге душман болбой, мындай нерселерди эске алып, кемчиликтер болсо кемчиликтерди дагы эске алып, үйрөнүп, алдын ала аракеттерди жасашыбыз керек. Бул деген мамлекеттик деңгээлде болсо дагы бул бүт элдин маселеси.
Негизи мындай нерселер жылдан жылга кайталана берет. Анан кийин бийлик үчүн бул мындай жаңылык болуп калган, мага дагы таң калыш, бирок мындан ары баардыгын эске алып, өзүнчө программа түзүш керек. Мисалы мен азыр Европадамын, анан кийин ушундай окуялар болуп атканда мен өзүм социалдык тармактарга жаза баштаганда, мага Европадагы тааныштар кайрыла баштады. Силерде эмне ушундай адам издөө, ушундай учурларда аракет кылуу программа жокпу дейт. Анан кийин мен сураштыра баштадым, бул эмне деген программа? Программа деген бул баягындай стратегия. Алдын ала ушундай маалымат жеткен күнү баардыгы МЧС болобу, милиция болобу, жергиликтүү бийлик болобу, баардыгы түнү ойготсо дагы билиш керек да, эмне кылыш керек, каяка барыш керек, кимдерге чалыш керек, кайсы техника менен бара калыш керек. Бул деген стратегия болуш керек да, мага аны деген жөндөн жөн пайда болбойт. Буну деген ошол эле МЧС, МВД, башка кызматкерлер, башка органдар күнү түнү даярданып туруш керек да, баягы ученияларды өткөрүп, ал үчүн каражат бөлүнүп, жөн эле техниканы алып келип парад өткөзүш эмес, күнүгө же болбосо ай сайынбы, же бир жарым жылда бир жолу баардык кызматкер органдар биригип ушундай селге каршы кандай аракеттерибизди кылышыбыз керек, адамдар камалып калганда, тоодо камалып калганда кандай эмнени колдонушубуз керек, ким биринчи, эмне, кандай техникалар барыш керек, ким кайсы жерде болуш керек, ким эмне кылыш керек, кимде канча лопата болуш керек, ошонун баардыгы жазылып туруш керек да. Көзү маалымат келген күнү да, келген секундада да баардыгы билиш керек да, кайсы орунда болуш керек да. Бул ушул деңгээлге жеткенге аракет кылыш керек. Себеби сел, жер жүрүү бул деген жылдан кайталана берет. Ага даяр болуш керек. Ноокаттык окуя ошону көрсөттү. Мамлекеттик органдар ага даяр эмес экен. Эл катары эле барып сууну кечип жүрүштү. Эми кырсык болду, чындыкты айтканда, себеби мындай нерсе алдын ала билсе болот, бирок айта албайсың да кайсы күнү болот да, канчалык деңгээлде болот экенин. Бирок эске алыш керек дагы, ученияларды өткөзүш керек. Бул деген мен мындай акылдуу сөзүм эмес. Бул дүйнөнүн тажрыйбасы. Бийликти сындаган эмес. Бул дүйнө тажрыйбасын биз колдонушубуз керек. Канчалык мени жаман көрбөсөңөр дагы эске алып, угуп койгула. Андан сырткары вертолет боюнча бул өзгөчө тема, себеби бул вертолетту бул окуя көрсөттү. Бул вертолетту ушундай учурларга алынган жок. Менин баракчамда көрсөңөр болот. Убагында Эрбол Султаналиев Садыр Жапаровдун ошол убакта пресс катчысы вертолетторду алып атканда жазып чыккан. Бул вертолеттор бизге тез учурунда мындай чрезвычайный ситуация, өзгөчө кырдаалда тез реагирование берет мүмкүнчүлүк деп айткан. Эми сел саат 4-тө болгон болсо, вертолет эртеси саат 10-дордо учуп барды. Эми жакшы жооп бере баштады. Ошол эле вертолеттордун бир пилоту Өмүрбек Шакиров деген менин баракчамда жооп бере баштады. Ушундай мыйзам боюнча бизге учканга болбой калды, себеби
Анан мыйзамды карасам, түнү учканга болбойт деп мыйзам менен деп айтып атат. Бирок мыйзамда андай эмес, баягы ошол природный ошол шартта спецоборудование жок болсо, анда уча албайт, учканга мүмкүнчүлүк жок деп, жооп бербейт деп мыйзамда жазылыптыр, ушул нормада жазылыптыр. Ошол эмнени билдирет? Вертолётто элементарно прожектор жок. Анын неменин башка эле нерселерди айтпайм, лебедка, баягы адамдарды бир жерден чыгарууга же болбосо башка спецоборудование бул вертолёттор жок. Башында эле айтыш керек эле, бул вертолётту биз президенттер нары бери ташыганга, анан туристтерди нары бери ташыганга алдык. Алар болсо түздөн түз МЧСке байлап койду. Бул жалган болуп чыкты. Кийин барышты, эми жакшы 2-3 рейс кылды бир күнү. Экинчи күнү болсо Акылбек Жапаровду нары бери ташыды ноокатта. Ошол эле пайдасы тийди. Бирок түнү ичинде учуп ошол учурда, керектүү учурда учуп барып, тиги эле жайлоодо камалып калган адамдарга барып, тамак аш алып барып, кабарланып, тез маалыматтарды жеткирип турууга бул вертолёт жарабады, себеби спецоборудование жок экен. Андан сырткары бул вертолетчулар, пилоттор вертолёттун күнү түнү же болбосо жума сайын же болбосо бир хотя бы бир айда бир ушундай түнкү жаман аба ырайында, погодный условия жаман учурларда учканга учение өткөрүп, учуп жүрүш керек. Себеби ал жерде дагы бар правилаларда ошол эле пилот түнү учкан тажрыйбасы болуш керек. Тоодо учкан тажрыйбасы болуш керек. Жамгырда учкан тажрыйбасы болуш керек деген талаптар бар. Анын биз көрүп атабыз, ал вертолёттор ушул эле ал арчадан ал арчага же болбосо көлгө учуп барып, күндүзү учуп барып, туристтерди нары бери каттатып, булар даярданып атат, тажрыйба алып атат деп бизди алдап атышат. Чынында айтса, түнү анан кийин жамгырда учкан тажрыйба бул пилоттор алган жок. Анан кийин лётные часы аларга жетишпейт. Негизи МЧС ушундай өзгөчө кырдаалдарда колдонуп турган вертолёттор, пилоттор ал үчүн дайыма даяр болуш керек, дайыма даярданып туруш керек. Бул эске алгыла, буну дагы же башка вертолёт МЧСке алгыла. Ошол эле Россиядан келген атайын даярданган вертолёт бар экен. Өз бюджетибизге алдык деп Садыр Жапаров мактанган, бирок андан кийин Путин өзү айтты, бул биздин белек болгон деп. Кимиси алдап атканы белгисиз, бирок ал вертолёт дагы учпай калды, себеби ошол эле Өмүрбек Шакиров айтты, ал вертолёт Россиянын регистрациядан чыкпаптыр, ошондуктан ал жөн эле турат. Аны колдоно албайбыз, себеби биз Россиядан чыгара элекпиз, регистрациядан өзүбүзгө кое элекпиз деп айтып атат. Аны дагы колдоно албайбыз да. Ошо бул ноокат боюнча окуя жыйынтыктай эле биринчиден маалымат жеткирүүдөн аксап калдык, себеби ГКМБ, МВД абдан бийликти коргоп иштегени зыяны азыр тийип атат. Ушундай учурларда тийип атат, себеби колдонуучулар, Facebook колдонуучулар, социалдык тармактарды колдонуучулар маалыматты айткандан коркуп калышты. Элге ошол эле массалык маалымат каражаттарга кайрылгандан коркуп калышты. Массалык маалымат каражаттар бийликтин, ошол эле аппарат президенттин кандай маалымат кантип чагылдырганы керек деген
указание келмейинче эч нерсе чыгарбай калышты. Мындай учурларда массалык маалымат каражаттар бийликке эч кимге карабай чагылдырып туруш керек эле да. Биринчи жыйынтык, экинчи жыйынтык МЧС даяр эмес экен. Себеби ушу 3-4 жылдын ичинде МЧС учение кандай ушундай учурларга даярдануу учениялар жүргүзбөгөн маалыматтарды уккан жокпуз. Жөн эле техника алдыбыз деп тизип коюшат. Кайра техниканы көрсөтүп коюшат. Ошол эле неме да. Ушул шаркыраган сууда кантип бир өйүздөн башка өйүзгө өткөрүү техникалар, методикалар, аларга ученияны биз бир дагы жолу көргөн жокпуз. Ошонун баардыгын иреттеп, максатты ушуга коюш керек да, максатты ушундай коюш керек. Себеби бийликтин биринчи максаты ушул элдин коопсуздугун канааттандыруу. Себеби ушундай учурларда бийликтен жардам күтөсүң. Анан жардам болбой калса нааразычылык албетте пайда болот. Теперь на русском. Канча адам өлдү, бийликтен кабар жок деген суроо келди. Азыр акыркы маалымат боюнча 10 адам тапты. Бул 1-июлга 1-2 июлдагы маалымат. Азыр 4-июль болду. Азыр дагы канча дене табылды белгисиз. Издебей калыштыбы, таштадыбы, андай маалымат жок азырда. Ким бирөөдө маалымат болсо мага социалдык тармактардан жазсаңар болот. Себеби өзүңөр корксоңор, бийлик басымдык кылып атса, анда мен аркылуу элге жеткизүү мүмкүнчүлүк бар да. Мен уктум, вертолет бер орулууну көтөргөнү Жалал Абадтан 800 000 сомго алып барып берет экен. 800 000 сомго алып барып берет экен. Неме 800 000 билбейм. Алар өздөрү айтып атат да, концалар, анан кийин пилоттор деле айтып атат, мындай ачык эле жарыя бар. Вертолеттор берки ак вертолетту 1 саат учканына $1800, берки кара вертолетту 1 саатына $2400 алат экен. Эми Жалал Абадка барып келиш баягы ким эле Лазаттын Лазат учту эле го, ошондо 157 000 1 саатка төлөнүптүр. 150 Жалал Абадка барып келиш бул деген канча? 2,5 саат, 3 саат. Ошондой эле 800 000 болуп калат го. Эми до концалар айтып атат, ушундай ар бир адам ижарага алганга укуктуу деп. Бирок мен азыр деле айтып кеттим, анда буну МЧСтен алып башка жака же туризмге берип койгула, же башка айткыла. Бул вертолеттор МЧСке алынган эмес. Бул ушул ижарага алып туристтер нары бери ташыганга деп. Ар бир адам ижарага алышы мүмкүн деп айтып жүрө бергиле. Бирок бул МЧСке алганы МЧСтин ишин кылыш керек. МЧСтин ишин кылып, күнү түнү пилоттор турист ташыбай, күнү түнү алар лётный стаж көбөйтүп, тоолук жерлерде, туманда, караңгыда учканды үйрөнүш керек. Лётный стажды көбөйтүш керек. Анан кийин ушундай ноокатта болгон окуяларда тез арада түнү болобу, күнү болобу, жамгыр болобу барып учканга даяр болуш керек.
А биз болсо ушу бир нерсе болсо эле, бул мына сайтта жазылуу, ижарага ала бергиле деп. МЧСтин вертолеттор МЧС өзгөчө кырдаалга колдонуш керек. Туристтерге колдонсо анда туризмге берип койгула. Агентство туризмге берип койгула. Бул вертушка военныйбы же гражданскийбы? Уже жооп бердим окшойт. Бул вертолет МЧСке жазылган, бирок негизи бул туристтерди анан ойноткону, анан кийин президентти комфорт менен аэропортко жеткизип же болбосо СКөлгө жеткизип ойноткону. Болот, бирок биз бийликтен коркпош керек. Бийликтен корккону нерсе бул деген мамлекет өнүккөнүн токтойт деген нерсе да. Канчалык резиденцияларды курабы, асмандарды курабы, баардык экономика алдыга түткөн бул мамлекеттин эли. Канчалык деңгээлде элди басынтып өнүккөнгө мүмкүнчүлүк бербесе, ошончолук мамлекет өнүкпөйт. Бир эки адам өнүгүшү мүмкүн, байышы мүмкүн, бирок толук мамлекет эл менен өнүкпөйт. Ошо тиги учак вертолет жарандарга арналган. Военный болсо 15 адам батмак, Бишкектин тиги учагы 5 кадам гана көтөрө алат экен. Ошо МЧСтин шылтоосу менен өздөрүнө 3-4 месталык 5 адамдык вертолет алыптыр. Эмне дейбиз? Алыпсыңар, өзүңөргө өткөрүп алууга МЧСке башка вертолетторду алып бергиле. Ошол эле. Да, вот Иосиф Сталин деген колдонуучу жазыптыр. Во-первых, вертолеты не соответствуют для использования в ЧС. Это прогулочный туристический вертолет. И об этом я и говорю. Это под предлогом для МЧС они были куплены для того, чтобы возить первых лиц, потому что на вертолете Ага-хана было много вопросов, когда они летали. А на вертолетах там Ми-8 военных им очень некомфортно летать, поэтому они под видом того, что купили для МЧС, купили его чисто для себя, гражданские, комфортные, туристические и так далее. Вот. Пусть, я говорю о том, что пусть заберут его в AirKG, в правительственную авиакомпанию, и пусть его как хотят использовать, да, раз купили. Но будьте добры, в следующий раз для МЧС покупать вертолеты с лебедками, большей вместимости и с прожекторами для того, чтобы летать и ночью, и в любых погодных условиях. Вы живой? Здесь комментарии говорят, что у вас нет живых. Я живой. Так, в принципе, давайте на этом завершим. И на следующей неделе об этом поговорим. Завтра в 9:30 утра в Ленинском районном суде продолжится судебное заседание по нашим журналистам. 4 до сих пор находятся в СИЗО. Им отказали даже в апелляции по мере пресечения. Вот. И из 11 журналистов 4 в СИЗО, и 2 девушки тоже находятся в СИЗО. И завтра будет продолжение этого шоу «Судилище над нами». И я говорил или не говорил, но там отдельные дела уже
выведены на меня и на других людей, которых они не могут найти и так далее. Так, акыркы суроо камчы эмнеге сизди кууп чыкты Кыргызстандан деп жазып турат. Себеби биз эч нерсе карабай иликтөөлөрдү жүргүзүп атабыз, коррупциянын бетин ачып атабыз. Коррупцияга аралашкан ошол эле Камчы Ташиевдин туугандары болгон. Анан биз чыгаргандан 2 күндөн кийин мага чөндөмүмө наркотик таштап, андан кийин дагы бир топ 15 жыл мурун окуя дагы нерселерди чогултуп, фальсификация кылып, баягындай жок нерселерди жаздыртып, анан кийин ошол шылтоо менен депортация кылып жиберишти. 5 жылга чейин Кыргызстанга келе албайм. МВДдин айтышы боюнча бир күнү зам министр айткан ошентип пресс-конференцияда. Балам болсо күндү санап жүрөт, 4 жыл калыптыр деп коет. Бирок мен ишенбейм, 4 жылдан кийин деле бул бийлик калса, алар дагы бир шылтоо таап узартып берет деп ойлойм. Ошондуктан мурун айтып кеткендей эле, бул бийлик басынтып, коркутуп, элдерди коркутуп алганга аракет кылып атышат. Эми бул башка тема, аны кененирээк сүйлөшөбүз. Рахмат чоң, көрүшкөнчө.